Кутмандуу кечиңер менен урматтуу 5-юбилейлик Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивалынын коноктору жана финалисттери. Убакыт тез эле өтөт экен. Мындан 5 жыл мурун 2020-жылы 15-октябрда Чыныбай 60 жашка чыкмак эле. 60 жылдык юбилейин адабий кече катары өткөрөм деп даярданып атты эле. Бирок жетишпей калды. Ошондо мен балдарым менен чогуу туруп алып, атабыз үчүн кандай иштерди жасасак болот деп ойлондук. Чыныбай түзүп кеткен компаниялар мурун кандай иштесе ошондой эле иштеп, мурун кандай өлкөнүн бюджетине налог төлөсө ошондой эле төлөп атышты. Бирок Чыныбайдын бир кыялы бар эле. Анын айтканы бар эле, тиги кийин саясаттан кеткенден кийин кайра адабиятка кайтып келем деген. Биз ошо кыялын балдар менен ишке ашыралы деп чечтик. Фонд түздүк. Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд деп. Фонду эки багытта иштесин деп чечим алдык. Биринчи багыты кыргыз тилде ыр жазган жаш акындардын чыгармачылыгын өнүгүшүнө колдоо көрсөтүү болсун дедик. Экинчи багыты болсо Чыныбай өзү кыргыз тил адабиятчы эле, ошон үчүн кыргыз тил жана адабияттын өнүгүшүнө салым кошуу деп чечтик. 5 жылдан бери биз мынакей ушул фестивалыбызды өткөрүп келатабыз. 5 жылдан бери поэзия конкурсу өтүп атат, эссе конкурсун өткөрдүк, көркөм окуу конкурстары өтүп келатат. Ар бир Нарындын ар бир мектебинде өттү андай конкурстар. Республикалык конкурстарда өтүп, мынакей бул жылы дагы биздин финалисттер бул поэзия фестивалыбызга келип атышат. Миңдеген адам биздин фестивалга катышып кетишти 5 жылдын ичинде. Фонддун ичинде албетте мен аны жалгыз иштетип аткан жокмун. Фонддун ичинде биздин Чыныбай өзү жанымда болбосо да Чыныбайдын достору бар. Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Курманбек Рыспаев. Алар азыр биздин фонддун правлениясында мүчөлөрү болот. Ушу фонддо эмне иш жасап атса, ошонун баардык иштерде ушу Чыныбайдын достору жанымда турушат. Фестивалдардын дагы иштеринде жалаң ошо достордун жардамы менен өткөрүп атам десем болот. Анан эми азыр мен көп сүйлөбөй, убакыт дагы тар болуп атат. Ошо Чыныбайдын досу Курманбек Рыспаев 5 жыл мурун Чыныбай жөнүндө тарткан видео фильми бар эле. Силердин назарыңарга азыр ошо видеону сунуп коелу. Рахмат эже. Кутмандуу кечиңер менен урматтуу 5-юбилейлик Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивалынын коноктору жана финалисттери. Убакыт тез эле өтөт экен. Мындан 5 жыл мурун 2020-жылы 15-октябрда Чыныбай 60 жашка чыкмак эле. 60 жылдык юбилейин адабий кече катары өткөрөм деп даярданып атты эле. Бирок жетишпей калды. Ошондо мен балдарым менен чогуу туруп алып, атабыз үчүн кандай иштерди жасасак болот деп ойлондук. Чыныбай түзүп кеткен компаниялар мурун кандай иштесе ошондой эле иштеп, мурун кандай өлкөнүн бюджетине налог төлөсө ошондой эле төлөп атышты. Бирок Чыныбайдын бир кыялы бар эле. Анын айтканы бар эле, тиги кийин саясаттан кеткенден кийин кайра адабиятка кайтып келем деген. Биз ошо кыялын балдар менен ишке ашыралы деп чечтик. Фонд түздүк. Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд деп. Фонду эки багытта иштесин деп чечим алдык. Биринчи багыты кыргыз тилде ыр жазган жаш акындардын чыгармачылыгын өнүгүшүнө колдоо көрсөтүү болсун дедик. Экинчи багыты болсо Чыныбай өзү кыргыз тил адабиятчы эле, ошон үчүн кыргыз тил жана адабияттын өнүгүшүнө салым кошуу деп чечтик. 5 жылдан бери биз мынакей ушул фестивалыбызды өткөрүп келатабыз. 5 жылдан бери поэзия конкурсу өтүп атат, эссе конкурсун өткөрдүк, көркөм окуу конкурстары өтүп келатат. Ар бир Нарындын ар бир мектебинде өттү андай конкурстар. Республикалык конкурстарда өтүп, мынакей бул жылы дагы биздин финалисттер бул поэзия фестивалыбызга келип атышат. Миңдеген адам биздин фестивалга катышып кетишти 5 жылдын ичинде. Фонддун ичинде албетте мен аны жалгыз иштетип аткан жокмун. Фонддун ичинде биздин Чыныбай өзү жанымда болбосо да Чыныбайдын достору бар. Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин,
Kırgız Respublika